Assalamu alaikum урматтуу көкбөрү көрөрмандары. Бүгүн олуттуу маселе тууралуу сөз кылуу алдында турабыз. Себеп дегенде акыркы Жалал Абад облусунда өткөн турнирде жалпысынан 8 ат өлүп, 7 ат оор жаракат алганы белгилүү болду. Буга эмне себеп алдыда токтолуп көрөлү. Кээ бир көкбөрү блогерлеринин ойлору менен бөлүшүп кетели. Көкбөрүнү аймактарда өткөрүү, көкбөрү оюнун жайылтуу долбоору бардык 7 облуста кеминде бир жолдан өткөрүлдү. Колдон келишинче аракеттер болду. Алды Бишкектен 1000 километр алыс жайгашкан Баткен облусунда дагы өткөрүлдү. Сайма. Үй интернети менен телевидение. Секундасына 100 мегабитке чейинки ылдамдык. 200дөн ашуун телеканал. Старт жана О кино кинотеатрлары. ТВ приставка акысыз. 55% арзандатуу менен. Бул кыял эмес, чындык. Сайма менен жашооңду ыңгайлуу жана жайлуу кыл. Сайма күйгөз, толугу менен кошул. Жалпылап айтканда жакшы көрүнүш. Ушуну менен аймактарда өткөрүүнү токтотууга учур келди окшойт. Себеп дегенде акыркы Жалал Абад облусунда өткөн турнирде жалпысынан 8 ат өлүп, 7 ат оор жаракат алды. Ал аттар жок дегенде 1 жыл аралыгында көкбөрүгө кайтып келсе жакшы. Мында көрүнүштү көрөрмандар түшүнбөшү мүмкүн. Бирок аттын ээлеринде команда жетекчилигине оор жагдайды жаратып жатат. Азыркы учурда командага жарай турган аттардын баасы $10,000 $20,000 чейинки бааны чапчыйт. Ал эми команданын алдыңкы аттарынын баасы жок. Мындай жоготуулар эмнеден улам келип чыгышы мүмкүн. Эң биринчи эле узак жол жана аба ырайынын ысыктыгы. Узак жолго биздин аттарды ташууга ыңгайлуу транспорттун жоктугунун келип чыгат. Ошон үчүн мындан ары көкбөрү оюнун Чолпон атанын же Бишкек шаарындагы ат майданга эле өткөрүү учуру келди окшойт. Жалпы 80% команданын аттары Бишкек шаарында багылат. Чолпон атага чейинки аралык 280 километрди түзөт. Бул жалпы командага жеңил. Жалал Абадтагы турнирге 34 команда катышты. Бул деген сөз 25 команда жок дегенде 650 километр жолду жүрүп, 3 ашууну ашып өттү. Алды Нарын менен Ысык Көл облусу 1000 километр жолду басып келишти. Көкбөрү федерациясы баарын эске алуу менен жакшы чечимдерге барат болушу керек. Ал эми Жалал Абад облусунда өткөн турнир боюнча айта кетпесек болбойт. Жалал Абад эли абдан меймандос болушат экен. Болушунча жакшы сый урматты көрө алдык. Көкбөрүнүн аркасы менен жакшы ат майдан туруп алдык. Эми мындан ары ички чемпионаттарды өткөрүп кетүү өздөрүнүн колунда. Ынтымак Тулпар жана Көкбөрү KG аккаунту ушундай ой менен бөлүштү. Бул ойго кошулгандар да бар, кошулбагандар да бар. Сиздер кандай ойлойсуздар? Ой пикир жаза кетиңиздер. Албетте башка облустарда мелдеш өтүп жаткандыгы туура. Менин жеке пикиримде Норус турнирин же көзүндө болгон облустук чемпионатты түштүк жергесинде өткөрсө, ал эми ысык аба ырайында боло турган 9-май жана президенттин кубогун Бишкекте же болбосо Чолпон атада өткөргөнү жакшы көрүнүш деген ойдомун. Ой пикир калтырыңыздар.